Нурпресстин жаңылыктар түрмөгү саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаров атамекендик байларга жана чет өлкөлүк инвесторлорго кайрылуу жасады. Анда ал Ысык көл аймагында кароосуз калган 15 пансионатты мамлекет 49 жылга ижарага берип жатканын айтты. Иштетем дегендерге алар замат инвестиция салып, мейманкана, коттедждерди салуусу керек деген негизги талаптары бар. Президенттин мындай билдирүүсү азыр коомчулукта кызуу талкууга алынып жатат. Айрымдары туура кадам болгонун айтып жатса, бирөөлөрү сын көз карашта. И баса деп бири-бирин келекелегендер да жок эмес. Бул кайрылуу Өзбекстанга кеткен 4 пансионатты кыргыз ишкерлери иштетсе болбойт беле дегендерге жооп болду. Өзүбүз иштетебиз дегендерге кана эми иштеткиле деген сыяктуу. Ал эми айрым активисттер өлкө башчынын аракетин колдоп, профсоюздун карамагында жаткан бардык пансионат, лагерлерди улутташтырып, ижарага же сатыкка чыгарбасаңыздар дагы 15-20 жылдан кийин такыр жоголот деп оюн билдиргендер да бар. Ал эми коомдук ишмер Кадыр Кошалиев 4 пансионатты да өзбек мамлекетине эмес, өзбек ишкерлерине ар 10 жылда келишимди узартуу, зарыл болсо алымча кошумчаларды киргизүү шарты менен жерди биротоло бербей, пайдалануу укугун гана берсе туура болот го. Кыскасы, кийин эч ким кире албай калган анклавга айланбашы керек деген пикирин билдирген. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин жаңы маеги жарыяланды. Анда ал журналисттин суроосуна жооп берип жатып, учурдагы президент Садыр Жапаров убагында өзүнүн кеңешчиси болгонун айтты. Ошону менен катар ал президент болуп турган учурунда күчтүү команда топтогонун сыймыктануу менен эскерди. Когда меня избрали в 2005 году президентом, сформировали нашу команду, хорошая команда была. Я горжусь своей командой, кто помогал. Один президент, что он будет делать? Вот. И Садыр Нургожоевич Джапаров, сегодняшний президент, он, если мне память не изменяет, он с 2007 по 2009 год был советником у меня. А в 2009 я его назначил директором агентства по предупреждению коррупции. И он работал до 2010. Ну, после переворота он тоже ушел. Ооба, укканыңыздардай, Бакиев президент болуп турган жылдардагы өзүнүн командасы менен сыймыктанарын айтты. Дегенибиз, учурдагы президент Садыр Жапаров, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жана УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев дагы Бакиевдин тушунда жооптуу кызматтарды аркалап келген. Биздин команданы өзлөрүнүн шайкасына айландырып алгысы келгендер бар. Ошол эле саясатчылар, партиялардан жуучулар түшүп жатат. Бирок биз бир да чиновниктин этегин кармап иш аткарбайбыз деп блогер Улукбек Карыбек уулу өзүнө карата каралоо иштерин уюштурган адамдын ысымын атады. Анын айтымында мындагы негизги максат Улукбекти дарыгерлерге душман катары көрсөткүсү келгенинде болуп жатат. Азыр ушундай топ пайда болду. Өзгөчө ошол Бермет Бактабасова деген бир эме бар, эже. Ал ошол дарыгерлердин профсоюзунун жеке менчик профсоюз да, алардык эми коомдук. Ошону жетектеп өз оюнда эми дарыгерлерге жакшы көрүнгүсү келип атат. А бирок ушундай саясат кылып атышат, Улукбек дарыгерлердин баарына душман дегенчи. Жок, айнанайындар, ал андай эмес. Азыркы учурда Орусиядагы мигранттарга жергиликтүү укук коргоо органдары тарабынан байма-бай документтерди текшерүү рейдтери жүрүүдө. Кыргызстандын акыйкатчысы Жамиля Жаманбаева Москва облусунун Сахарова аймагына барып, ал жерде кармалып турган мигранттардан кабар алган. Анын айтымында азыркы учурда Сахаровада 209 адам кармалып турат. Алар Орусиянын ички миграциялык мыйзамын бузганы жана кылмыш же административдик жоопкерчиликке тартылып кармалган. Ушундай эле рейдтердин биринде Хабаровск шаарында документтерди текшерүү учурунда полицияны сүзүп качууга аракет кылган 2003 жылкы кыргыз жараны укук коргоо органы аткан октон жарадар болуп, учурда ооруканада абалы оор экени айтылууда. Окуя 24 августта болгон. Буга кошумча ага Орусиянын тергөө комитетинин Хабаровск аймагынын тергөө органы тарабынан кылмыш жаза кодексинин 317 беренеси боюнча укук коргоо органдарынын өмүрүнө кол салуу фактысы менен кылмыш иши козголгон. Учурда анын башкаруу чарасын тандоо маселеси чечилүүдө. Ал эми Москва облусунун электрондук
Петросталь шаарындагы массалык мушташтан Кыргызстандын жараны бычактан жаракат алган. Бирок бул жолкусунда Вайлберс ишканасынын кампасында иштеген жумушчулар ортосунда чыр чыккан. 27 августта чыккан мушташка 40тан ашык адам катышкан. Мигранттарды кыскан Орусиядагы тынымсыз текшерүүлөрдөн улам кыйынчылыктардын күч алып жатканына карабастан, Алыкул акын айтмакчы: "Эй Россия, Россия бир бор энем. Мен өңдү тоогушуна койнуң кенен" деп агылган кекеңдердин агымы азайбай эле кайра көбөйүп жатканы айтылууда. Төмөнкү Аларча айыл аймагынын мурдагы башчысы кармалды. УКМКнын айтымында ал айыл өкмөтүн башкарып турганда кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөрдү мыйзамсыз алган. Андан тышкары кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрү менен тыгыз байланышта болуп, башка компаниялардын өкүлдөрүнө кысым көрсөтүп, коркутуп, мамлекеттик сатып алууларга катышып, жеңиште жең ичинен сүйлөшүп ыйгарган. Бул шергул муну менен эле токтоп калбастан бетон заводу, 29 автоунаа, 6 турак үй, 3 батир, 5 өндүрүш цехин, 6 ресторанды. Айта берсек, жаңылыктын жарымы бүтчүдөй. Жогорудагы мүлктөрдү мыйзамсыз жол менен башка тааныштарына каттап алган. Мынча көп мүлкүнүн ичинен 3 эле ресторанын кустуризация жолу менен суудан кургак чыгып кутулуп кетсе да коомчулукка өөн болбой калбадыбы. Алсак жакында эле Курманкул Зулушевдин кайниси дагы үй камагына чыгарылганы белгилүү болду. Эскерте кетсек, ал 30 майда Бажыдагы коррупцияга шек саналып кармалган эле. Ушунун баарын көрүп, билип турган адамга камакта отургандын баары болбогон нерсе үчүн кылтакка түшүп калган, акчасы жок байкуштарбы деген ой жаралат. Анткени акчалуулар акчасын салса, кээ бирлери тааныш билишин салгандар боштондукту сатып алып жатпайбы? Жасаган кылмышы маанилүү деле эмес, балким тоогурдагандыр же миллиондук мүлктөрдү менчигине мыйзамсыз басып алса дагы, анын жаза мөөнөтү акча менен таанышынан көз каранды экени айкын. Нурпресстин жаңылыктарын YouTube, Instagram, Telegram, Facebook'tan көрө аласыздар. Нурпресс чындыктын изи менен.